Саламатсыздарбы кымбаттуу 10 класстын окуучулары. Барлыгы жагымдуу маанай калуу менен кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын баштаардын алдында бүгүнкү өтө турган темабыздын каарманына таандык бир сапырды окуп берсем. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Бул ырсаптар кайсы акынга таандык болду экен деп ойлонуп жатсаңар, бүгүнкү адабият сабагыбыздын темасы дал ушул акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу болмокчу. Анда эмесе сабактын баштаардын алдында бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алгыла. Медин Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы менен кеңири таанышасыңар. Акындын көптөгөн чыгармалары менен таанышып, жаналар жөнүндө маалымат аласыңар. Медин Алыбаевдин чыгармалары аркылуу силер бири-бириңерди сыйлоого, талыкпай билим алууга тарбияланасыңар. Анда эмесе акындын өмүрү, чыгармачылыгына сапар алалы. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаев жарык дүйнөгө 42 гана жыл өмүр сүргөн. Бул жашоонун бир гана көз ирмеми. Ушул кыска өмүрүндө ал элине кылымдан кыйырын кесе турган таланттуу чыгармаларын мурас кылып калтырды. Акын 1917 жылы азыркы Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Чайык кыштагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Өз айылында башталгыч мектепти бүтүргөн. 30 жылдын башталышында Фрунзе шаарына келип, ал кездеги республикадагы бирден-бир атайын орто билим берүүчү педагогикалык техникумга кирип, чыгармачылыкка бирге кол сермешкен. Кийин кыргыз элинин белгилүү акын драматургунан болуп чыга келишкен Алыкул Осмонов, Райкан Шүкүрбековдор менен чогуу окуган. Акындын чыгармачылык жолу. Ошентип акындын чыгармачылык жолу педтехникумда окуп жүргөн учурунан башталган. Педтехникумду бүтүргөндөн кийин 1936 жылдан 1938 жылга чейин Ленинчил жаш гезитинде иштеп, ошол жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1940 жылга дейин кызмат өтөгөн. Ал финдерге каршы жүргүзүлгөн согушка катышкан. Бактылуу жаштардын жаш акыны деп Кубанычбек Маликов баш сөз жазган Бактылуу жаштык аттуу биринчи ырлар жыйнагы 1937 жылы жарыкка чыккан. Бул жыйнакта текеси чуркап аскадан, куштары сайрап арчадан, буралып чыгып тулаң чөп, буркурап чыты амкалан. Акындын экинчи жыйнагы 1938 жылы ырлар жыйнагы деген ат менен басылып чыккан. Бул жыйнактарга кирген ырлар Медин өз чөйрөсүнөн аттын кашкасындай болуп бөлүнүп чыгууга али мүмкүнчүлүк бербесе да, келечекте талмай жоруп, жүрөккө сезимге жеткиликтүү нукура поэтикалык үнү бар акындан кабар берген. Айрым ырлары ошол жыйнактарынан эле көрүнүп калган. 1939 жылы балдар үчүн жазган аңгемеси басылып чыгып, ошол кездеги кыргыз балдар адабиятынын калыптануусуна белгилүү салым кошкон. 1947 жылы ырлар жыйнагы, 1949 жылы Жамырлар аттуу 2 китеби жарык көрдү. Бул жыйнактарга топтолгон ырлар менен ар кандай тематикалык жогорку көркөмдүүлүктөгү ырлары, сюжеттик курамалары жана композициялык түзүлүштөрү боюнча өзүнчө оригиналдуулукка ээ болгон чакан жана көлөмдүү поэмаларды, калкка жетимдүү куйкум сөздүү сатираларды жаратууга жөндөмдүү лирик акын экендигин айкындады. Ал 1957 жылы жарык көргөн Ак чуч аттуу сатиралары менен ырлары топтоштурулган жыйнагы Медин Алыбаевдин даңкын таш жарды адабиятыбыздагы кадимкидей эле бир чоң окуя болуп калды. Бул жыйнак Мединдин өзүнчө үнү, өзүнчө боёгу, поэтикалык өзүнчө салмагы бар, лирик, таланттуу сатирик экендигин көп жылдардан бери чыгармачылыгынын бийик чегин белгилешкен, көркөм чеберчилигинин айкын жүзүн көрсөткөн этаптуу жыйнагы болуп калды. Ак чуч жарыкка чыккандан кийин ал дароо эле эл арасында ак кол, пайдалуу эмгектен качкан жалпоо, жан багардын энчилүү атына айланып кетти.
Бул жылдары акын балдар адабияты жаатында да активдүү эмгектенди. Анын балдарга арналган эмне үчүн короз таң алдында чакырат, эки бүркүт деген чакан жыйнактары жарык көрдү. Медин Алыбай котормо жаатында да активдүү эмгектенген акын болчу. Ал 1952 жылы Саяновдун Ленин Горкийде, 1953 жылы Гафур Гулямдын Акмат жаман бала эмес, бирок 1956 жылы Ырлар деген ат менен орус ырларын, 1958 жылы Пенджаб акындары аттуу ырлар жыйнактары кыргыз тилине которгон. Акындын лирикаларын редакцияда иштеп жүргөн учурда республиканын булуң буштарында көп болуп, ар кыл кесиптеги адамдар менен жолугушуу, элди жерди кыдыруу, аскерлик милдет өтөө Медин Алыбаевдин чыгармачылык мектеби болду деп айтууга болот. Анткени булардан кийин акындык чыгармаларында конкреттүүлүк, ырларындагы предметтүүлүк менен образдуулук, көркөм сүрөттөө каражаттарындагы элестүүлүк улам барган сайын артылып, өзгөчөлүккө ээ болуп, адабий коомчулукта жылуу пикирлер айтыла баштады. Акындын мындай ырларына түнкү сакчы, ант, чек сактаган курбума, өлкөм элим, бил душман жана башка ырлары жатат. Акындын лирикалары жана сатиралык чыгармалары тематикалык жагынан бай жана көп салалуу. Алардын ичинен ата мекен, тууган жер, анын ыйыктыгын, нейбир ажайып кооздугун, сан жеткис байлыгын, ошол байлыктагы бүткүл кыргыз элинин энчисине айландырып, анын кызыкчылыгына пайдаланыш үчүн тынбай эмгектенип жаткан элдин ошол эл жашап жаткан жердин жаратылышын сүрөттөгөн. Мисалы, Ала тоого, Ата мекен, Соң көл, Тянь-Шань аттуу ырларынан байкасак болот. Алыбаевдин мекенге арналган ырларынын парасатын, анын эч нерсеге тең келбеген кымбаттагы аттуулунун деген адам аттап өтө албас ыйыктыгы түзүп турат. Бирок акын ошол ыйык мекенинин сүйгөндүгүн, ал үчүн кызмат кыла тургандыгын, мен минтем, мен тигинтем деген ооз көптүрмө салтанаттуу сөздөр менен улам берин санап ураалап отурбастан, Ата мекенге деген ырында заң бирек түтүн бүркүп батыш жактан, күнөөсүз нечин кочкул кандар аккан, ар намыс өлүмдөн да арзанбы деп, жүрөккө бир ыйык иш милдет таккан деп гана мекенди сүйгөндүгүн, жашоонун максаты болгон адамдык ар намыска байланыштырып, ошол ар намыс мекенди ыйык тутууга милдет таккандыгын айтуу менен гана жүрөккө жеткире отурат. Акындын чыгармачылыгында сүйүү лирикасы өзгөчө орунда турат. Махабат ырларына кайрылбаган акынды поэзиянын тарыхында жолуктуруу кыйын. Бирок бул темада жазган акындардын бардыгын тең эле махабат лирикалары Мединдин жараткан көркөм туундуларына окшоп кеңири аудитория чакырып турган жери жок. Мунун себеби Мединдин махабат ырларынын махабаттын өзүндөй тазалыгында, адам жүрөгүн элжиреткен назиктиги, сезимге шоокун чачкан элестүүлүгү жана көркөмдүүлүгүндө. Алардын көпчүлүгүн кыргыз композиторлору жана обончулары тарабынан обонго салынып, профессионал ырчылар, өздүк көркөм чыгармачылыктын катышуучулар, ал гана эмес, карапайым катардагы угуучулар тарабынан театр сахналарында, оюн зоок кечелерде, чогулган топто аткарылып, жатка айтылып, көпчүлүгү элдик ырга айланып кеткендигинде, түбөлүк өмүр сүрүү укугуна ээ болуп, эл арасында жашап жаткандыгында. Болбосо ак сүйүн назарына чөксөм дагы, киши жалдап сүйө албаймын паралап дейт. Муну ал ойлончу деген ырында. Жүрөгүмдө куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мен сергитип менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп карайсың жүрөгүмдү жаралап, көөнүң болсо бир билгениң түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап.
деп сезим козгоп таамай да элестүү да айтып, чыныгы сүйүүгө карата болгон өзүнүн бекем жана туура позициясын билдирет. Эми акындын сатираларына кайрылсак. Сатира адабий тектердин бардык жанрдык формаларында жолугат. Ошондуктан сатира ыт түрүндө да, кара сөз түрүндө да жашайт. Сатира элдик озеки чыгармачылыкта да, акындар поэзиясында да небактан эле жашап өмүрүн улантып келе жатат. Ошондой эле Медин Алыбаевдин сатирик катарында танылуусунда табигый шык жана турмушубуздун конкрет фактылары биринчи даражалыгы мааниге ээ болсо, эл оозеки адабиятынын, акындар поэзиясынын элге кеңири белгилүү сатиралык үлгүлөрү жана профессионал акындарыбыздын жогорку көрсөтүлгөн дагы башка сатиралык чыгармалары анын алгачкы сатираларынын көрүнгөсү болбой койгон эмес. Медин Алыбаевдин атактуу сатиралары Ак чүч, Бюрократ, Чалкандос, Кошоматчы, Сизге айтам, Саадат кандидат, Осмоналы Лөркүй, Дужур букалар, Тилекматтын тили, Адабияттык парад жана башка дагы сатиралары эл арасында кеңири тараган. Акындын Ак чүч деген сатиралык ыры гезит бетине чыгары менен эле эл арасындагы чоң окуяга айланып кетти. Анткени Ак чүчтүн коомубуздун социалдык маңызына сыйбаган күйөөсүнүн кызматчы машинасын базарга топчу издегенде минген, эч жерде иштебеген, моданын артынан түшүп, балдарын прислугага бактырган, 1-2 айлап курорттордо жүргөн, кылык жоруктарын ар бир окурман өзүнүн тегерегинен кездештирип, аларга кычыры кайнап, андайлардын бетине чыгышып, мына ушул Ак чүчтү окуп беришти. 1959 жылы акын дүйнөдөн кайтты. Бирок кыргыз журту өзүнүн таланттуу акынын унутуп калган жок. Медин Алыбаев өзүнүн аз, бирок да мазалуу жашаган өмүрүндө окурмандардын түбөлүк энчисинде калуучу көптөгөн таланттуу жазылган лирикалар менен сатираларды калтырды. Ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында таланттуу лирик жана көрүнүктүү сатирик катарында түбөлүккө жашай бермекчи. Урматтуу окуучулар, эгерде бүгүнкү адабият сабагынан тема түшүнүктүү болсо, анда азыр мен силерге 5 суроодон турган тест берем. Биринчи суроо. Медин Алыбаев канчанчы жылы кайсы жерде жарык дүйнөгө келген? А варианты 1918 жылы Талас облусунун Акчей кыштагында. Б варианты 1917 жылы Нарын облусунун Чайык кыштагында. В варианты 1921 жылы Чүй облусунун Чоң-Кемик кыштагында. Эгерде туура жообун тапкан болсоңор, мен туура жообун окуп койсом, 1917 жылы Нарын облусунун Чайык кыштагында туулган экен. Экинчи суроо. Акындын эң биринчи ырлар жыйнагы кандай ат менен канчанчы жылы чыккан? А варианты 1937 жылы Бактылуу жаштык, 1938 жылы Ырлар жыйнагы, 1949 жылы Жаңы ырлар. Эгерде туура жообун тапкан болсоңор, анда бул А варианты 1937 жылы Бактылуу жаштык. Үчүнчү суроо. Медин Алыбаевдин 1957 жылы кайсы сатиралык чыгармасы жарык көргөн? Асы Сизге айтам, Б варианты Чалкандос, В варианты Ак чүч. Демек балдар, туура жообу Б варианты Ак чүч. Төртүнчү суроо. Ар намыс өлүмдөн да арзанбы деп жүрөккө бир ыйык иш милдет тапкан бул ырсаттары кайсы чыгармасынан алынган? А варианты Ала тоого, Б варианты Ата мекен, В варианты Соңкөл. Демек туура жообу Б варианты Ата мекен деген ырынан алынган. Бешинчи суроо. Медин Алыбаев 1930-1938 жылга чейин кайсы кесипте иштеген? А варианты Лилинчил жаш, Б варианты Чалкан,
В варианты эркин то. Туура жообу бул А варианты. Ленинчик жаш. Үйгө тапшырма балдар. Медина Албаевдин өмүрү чыгармачылыгы боюнча реферат жазып келесиңер. Күнүңөр көңүлдүү болсун, саламатта калгыла.